жумушубуз эртең менен 8-де башталат, келебиз, халатты кийебиз, капучино өзүм бул немеде иштейм, тиякта азыр поставая өзүм врачым жанында ишке жумушка жеңилдик деп өзүм врачым жанында отургам, эртең менен келем, өзүм врачым аты Татьяна Степановна, ош врачым. Анан келем эртең менен обычно халаттым кийем, уборка как өзүмө тиешелүү уборкаларды кылам. Анан как врач ведет эткен, ошолордун карточкаларын алып жазып, раскладка берүүсүн берип, өзүм жазуумду жазып, өз жумушумду кылып. Бул ирет сиздер менен 43 жылдан бери медицина тармагында талыкпай да, тажабай да иштеп келе жаткан Тажыбекова Раиля Шамшыбековнанын өмүр баяны, эмгек жолу менен тааныштырабыз. Тажыбекова Сокулук районунун Военно-Антоновка айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда медайым. Ал 1959 жылы 15 мартта Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Кызыл Ой айылында төрөлгөн. Көп балалуу үй-бүлөдө чоңойгон. 9 бир туугандын 4-сү. Ата-энеси мал чарбачылыгы менен алектенип, балдарын тарбиялап өстүрүп жатканда мамыр жумур үй-бүлөнүн үстүн кара булут каптаган. Тагыраагы Раиля Тажыбекованын апасы 47 жашында оорудан улам көз жумган. Бул окуя анын медицина тармагын тандоосуна себеп болгон. Аны ооруганда мен өзүмдүн агам өзү врач. Апам ооруганына байланыштуу ошол апам ачкан айылдан тармактар аз да, медсестра укол жасаган эмгек кишилер аз. Ошондо апам ооруп атканда аябай биз медсестра иштеп аябай кыйналдык да. Ошондо биз үйгө бир медик керек экен деп өзүм ошондо мени тандап алгам да өзүм. Медицинаны мен ошол жылы апам кайтыш болду, бирок мен өзүм немемди коюп, ошол жылы мен апам өзүм тапшырдым медик өтүп. Аябай зар болдук да, медсестра уколчу аябай кыйналып атканда эмелер аябай эме болду да. Ошондо өзүм ойлоп койгом, сен бир үйдө да бир медик керек экен да. Бирок эми азыр өзүм турмуш менен өзүм азыр аяка деле уже медик деле эми жетишкен заман болуп калды. Ошондо тартышып эле биз аябай нужда кетип калганбыз. Таасирленген экенсиз. Анда аябай жаш, сизден кийин дагы 5 бир тууганыңыз жаш эле кетти, 47 жашында каза болду апам. Мен ошондо 8-7 класс болчумун, ошондо өзүм мечтамыз болот деп калдым да. Бир туугандарыңыз өтө эле кичинекей калышкан экен. Өтө эле кичинекей калды, кичинекей менден 2-4 бир тууган. Меники школьный, алар школьный, ошондо эң кичинин даже школго бара элек болчу, 2-нчи ушундай класста. Бара элек болчу да ал. Анан багы эненин калкалаган канаты жок болуп калгандан кийин кантип окууга тапшырып, кантип бүттүңүз? Мен багы ата деген деле андан кийин чоң энемдин колунда калдым. Чоң энем деле баягы энедей тарбияда берди. Мен ал чоң энеме азыр бизге чейин арбага ыраазы болсун. Апасы өмүрү менен коштошор алдында бир туугандар арасынан кыздарды сөзсүз жогорку окуу жайга окуткула деген керезин айтып кеткен. Ошентип Тажыбекова чоң эне атасынын колдоосу менен Кара Балта шаарындагы медициналык училищеге окууга тапшырган. Ата деген деле андан кийин чоң энемдин колунда калдым. Чоң энем деле баягы энедей тарбияда берди. Мен ал чоң энеме азыр бизге чейин арбага ыраазы болсун. Бирок атам ошо апам ролун эметип кетти. Ошо апам өзү эметип атканда баягы кыздан экөөбүз, үчөөбүз баягы эме болуп калганда ошол колдошуусунду окут чокут деп апам эметип атканда дайындап кеткен экен. Ошо апасынын эмеси деп, тиги кереси деп ошо атам ошол жылы окууну бүткөн жылы алып келип анан окууга тапшырып калдым да. Бул атам өзүнүн апам аманаты менен ошол кызымды окут чокут окуй турган кыз деп ошо апам айткан экен. Каарманымдын эмгек жолу Жумгалдагы Мен Куш айылындагы бала бакчада фельдшер болуу менен башталган. 1979 жылдан 1982 жылга чейин анда эмгектенип, кийин турмуш куруп, бирок кесиби менен иштөөнү таштаган эмес. Чаек айылына келдим, ошо жака баягы турмуш жолго чыгып, ошо жака турмушка чыгып, 82 жылы Чаекке коттолуп келдим. Чаекте хирургическое отделениеде иштедим. Аякта операционный блокто иштедим, операцион эмеде, хирургическое отделениеде иштедим. Анан 82 жылы, 84 жылы кайра Бишкекке коттолуп келдик. Аламедский райондо. Анда биздин азыр иштеген больница Аламедский районго карачы село Маякка деп. Ошол жерде медсестра болуп иштедим. 88 жылга чейин. Ана 88 жылы кызым өтүп 88 болгондо 2 жыл, 3 жыл 2 рет отурдум. Андан кийин бул Антонго келдим. Ошондо бери Антондун больницасында иштеп атам.
43 жылдан бери медицина тармагы көргөн күн, баскан жолду бирге өтүп келе жаткан каарманымдын алгачкы айлыгы 80 рубльду түзгөнүн эскерип өттү. Сен убакта рубль сом, 80 сом менен иштечүбүз. Ошонун баарына эле жеткизебиз, ошо менен шаарга келчүбүз. Иши баардыгы 80 сом рубль менен алчубуз биздин убакта. Рахмат, анан кийин өкүнгөн жоксузбу? Ошо 43 жылдан бери иштеп атсаңыз, медицина тармагы Кыргызстанда ар кандай жолдорду басып өттү да, медиктер каралбай калган учурлар болду, көңүл бурулбай калган учурлар болду, айлыктары такыр аз болгон учурлар болду. Ошондойдо бир кол шилтеп кетип калгыңыз келген күндөр болду беле? Жок, андай күндөр болгон жок. Өзүм бул кесипти өзүм тандап алгандан кийин эч кандай кошулту, эч кандай эме болгон жок. Эл катары 50 мени көрсө ошону иштеп, ушул күнгө чейин иштеп келатам. Элган 50 мени көрсө, ошол жерден пенсияга чыктым. Ошол жерден мындай кошултуп басып кетүү болгон жок. Ошо өзүм сүйгөн кесибим да. Раиля Тажибекова жолдошу менен 3 баланы эрезеге жеткиришти. Балдарыңыздын арасында сиздин кесипти тандагандар болдубу деген сурообузга тандагандар барбы? Кесипти тандаган эч ким жок. Мен өзүм баягы эметкенден кийин баягы медицинада иштеп калгандан кийин ар кайсыны көрүп эметесиң, ошон үчүн көп мен өзүм кыздарым, улуу кызым эметем деди, барам деди. Бирөө өзүм болгон жокмун, экөө, үчөө ар кайсынын кесиби. Бирөө политех, бирөө БУ, бирөө эмени касини бүттү. Сиз баягы түндөсү иштеп калып аттыңыз, чакыргандар болуп атты, аябай жумушуңуздун оор экенин оор. Мисалы, поставаяда туруп калсаң, хирургиянын кызмыштары оор, мен өзүм башыман өткөн оор аябай. После операцияны көрөсүң, операция кылып атканды көрөсүң, акушерка келген аяктан аркандайды көрөсүң, алады көрүп, уже боорум ооруп келесиң, ыйлаган күндөр болот да, биздики медицинада. Негизи ыйлап келесиң, аябай жүрөгүң ооруп. Кыйналгандарды көрүп, эмне кылып ушу эметип атканда көрүп, чыдабай кетесиң аябайчы. Медицина ушундай жамсыз өзүбүзчү. Андан соң биздин маек медайымдардын көшөгө артындагы түйшүктөрү туурасындагы нукка бурулду. Албетте, ар бир кесип ардактуу, ар бир жумуштун өз түйшүгү бар. Ошентсе да, медайымдардын жоопкерчилиги өтө чоң экенин, биз өмүр менен байланышкан жумушта экенибизди белгилеп өткүм келет дейт ал. Месяцтан түйшүгү эртемен келгенде кандай пациентке, жана айтканым, кандай пациентке туш келесиң, ал берки процедураны көзүнчө ар бир прививканын уколун баарын карашың керек. Сен башкаласың, мен башкалам, баарын ошону внимательно сайышың керек, баарынчы. Анан кийин ар ким эле акылап эле жыргап эметип атасыңар. Андай сөздөн алышкы болуш керек. Медицина аябай жоопкерчиликте, бул адам өмүрү менен күрөшүп атабыз да. Ар бир процедура, ар кимдин өзүнчө процедурасы болот, ошонун баарын внимательно карап, внимательно саясың. Эгерде мисалы мен эмеде иштеп жүрдүк, прививкада ар бир балага сайып коюп биз. Баланы мен эртеңге чейин уже прививка сайып койдум. Эртең мен жумушка келгенде мен сасан болуп келчүмүн. Бала, ал кезде телефон жок. Азыр телефон бар, телефон менен алуу деп билип аласың. Переживать этип келесиң, жакшы уктадыбы. Анан барасың үйүңө, азыр деген жакшы болуп калбады. Биз жүрчүбүз, үйүнө чейин басчубуз, прививка сайып койдум ушу бала. Таң аткысы эмне болду, уктаган жокпу? Аябай тяжелый больной болсо, өзүңдүн эмеңде тиги участкаңда болсо, ал больной обязательно барчубуз жүрө. Баткак дегенди, баткакты билбей жаат. Азыркыга чейин биздин мессер ушунду иштеп жүрөт. Бул деген баягы естественно жыргап жүрөт деген сөздөн алыс болуш керек. Медицина биринчи орунда эметет да, өзүнүн жумуштарына таккан болсун. Өмүрүн медайымдык кесипке арнап, бирок бул чечими үчүн өмүрүндө бир да жолу өкүнбөгөн каарманым бактылуу куракта экенин айтты. Учурда ушул жашка чейин жасаган эмгектеринин акыбети кайтып, коомчулуктан кадырсый күткөн бактылуу убак. Эми бул кесипти, конечно, көптөн бери иштесең, баягы бул эми Антондун теңинен көп эле мени таанып калды, сыйлашып, дагы иштеп атасызбы? Кудай күч кубат берсин, иштей бериңиз, баягыда элекеңиз деген сөздөрдү угасың, жакшы сөздөрдү угасың. Сиздей адамдар көп болсо, кээ ушундай деп жана айтып аткан кишилердеги ушундай адамдар көп болсо, тигиби деп жакшы эле сөздөрдү айтышат, мындай эме жоктары жок. Эми 60-тан ашып калсаңыз да сымбатыңыздан жазбай, иштеп атырсыз. Иш тескерисинче аялга күч, стимул беретпи, энергия беретпи? Конечно, берет да. Үйгө барганда үйдүн түшүгү өзүнчө болот. Бияктын жумушу өзүнчө болот. Экөөнү үйгө барганда эле баягы жумуш. Жумушта келсең, ар ким менен аралашатса каласың. Күндө канча кишини көрөсүң, алар менен аралашатса каласың. Кичине өзүңдү мындай эме кылып кетесиң да. Коомго аралашкандай.
колумга аралашып кишинен аралашып өзүң баягы эмне кылды ойлонуп аткан жумушуңду унутуп өзүңдүн жумушуңду ойлоп кичине көңүлүң ачылып эме жакшы кетесиң да.